мамлекеттик саясат дейбизби? Ушул мына өзүңөр билесиңер, бизде биринчи, экинчи көчмөндөр оюну өтүп, көкбөрү бул оюну, көкбөрү оюну. Кыргыздар муну көчмөндөрдүн оюну экенин такыра белгилеп, биз Кыргызстан буга чынын айтканда ЮНЕСКОго чейин бүгүнкү күндө ушул көкбөрү кыргыздардын нукура салтынан келген оюн деген эрежеси менен дагы бул биздин кыргыздардын оюну болуп чыккан да. Эми ошого тилекке каршы бир биздин коңшулар деп айталы, жана казак мамлекети бул ушул көкпар деген оюнду булар өздөрүнүн жаңы эрежелерин иштеп чыгып, жеңилдетип, ушул боюнча китеп жазып, ушул булар казактарда көкпарды бир башка эрежедеги башка оюн кылуу максатында ушундай уюштуруп атат. Мен ойлоп турам, биз кыргыздар, кыргызстандыктар көкбөрү бизде эзелтеден келген өзүбүздүн эрежелерибиз бар. Бирок жылына жараша мүмкүн кээ бир эрежени өзгөртүшүбүз мүмкүн. Менимче көкбөрү биздин өзүбүздүн эрежеси менен бул биздин оюн. Кыргызстанда биз өткөрсөк көкбөрү боюнча дүйнөлүк чемпион өткөрөбүз, ошол эле көчмөндөр оюн мелдештерин өткөрөбүз. Бул көкбөрү бизде. Казактарда бул эркин өзүнүн эркикен кандай эреже менен кандай оюн чыгарыш. 4-сентябрда Жогорку Кеңеш ушул маселе каралат. Мыйзамдаштыруу жагын карап атканбыз. Маданият министрлиги менен Жогорку Кеңеш бекитип берсе эле ушул жылдын аягында Кореяда ушул маселе каралат. Анан Кудай буйрса ЮНЕСКО ошо Кыргызстандын улуттуу оюну деп кирет деген чоң үмүтүбүз бар. Ошого дайынданып атабыз. Анан мен да Экрам Сатаровичтин жана сөзүн улантып айтып кетет элем. Мына президент өзү демилге кылып 2 жылда бир көчмөндөр оюну болуп атпайбы? Өзүңөр билесиңер, оюндар деген бул чемпионаттан бийик деңгэл. Мамлекеттин каршысуу, деңгел өткөнү, ана бул көкбөрү эң ошол оюндун чучугу десек болот да. 2 жылда бул өтө турган, уже сүйлөшүлгөн. Мен өткөндө Турция, Азербайжанда жүргөндө Турция, Азербайжан, Казакстан министрлиги менен сүйлөшкөндө алар да сураган. Анан биз айтканбыз, эмдиги жылы үчүнчү көчмөндөр оюну бизде болот. Ошонун форматтарын баарын бүтүргөндөн кийин аны ушул 3 мамлекеттин бирөөсү алып ушундан уланып кете берет эле. Бирок көкбөрү ошол жерде эң негизги оюн болуп кала берет. Эрежеси бүтүп барып Кыргызстанда бекитилген бойдон. Жана Экрам Сатарович айткандай, жыл өткөн сайын балким кээ бир эрежелер дагы өзгөртүлүшү мүмкүн. Ошондуктан көкбөрү биздин улуттук оюн болуп кала берет. Андан тышкары өзүңүздөр жакшы билгендей, ар бир спорттун түрүндө направлениялар чыга берет туурабы? Ошол эле каратени алсаңар деле болот, тэквондону алсаңар болот, футбол деле мурда бир эле футбол деле азыр уличный футбол, мини футбол, ар кандай пляжный футбол деп атпайбы? Биртке эрежесин эметип коюп эле өсөрүп. Көкбөрү ал биздики тарыхый бойдон кала берет да.